бир аз гана түшүп чыкканга аракет кылабыз. Болсунча. Вот, болду. Камераңды ачкансыңбы? Тамаша, тамаша. Бул отжимание эмес. Бутты түшүр. Assalamu alaikum урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Сиздер менен мен Кубаныч Райымкулов. Бүгүн сиздерге бизге келген суроолор боюнча турникти жаңы баштагандар үчүн, турникти эмес, воркаутты жаңы баштагандар үчүн бир нече көнүгүүлөрдү, мисалы, турникти тартууну, отжимание жасоону, бурсияда ойноону жана башка турникте тартынганда туура дем алганды үйрөтөбүз. Бүгүн мен жалгыз эмесмин. Бүгүн Workout Osh командасындагы менин окуучум Адлет Сы бизге жардам берет. Хош келипсиң. Бүгүн биз Адлет экөөбүз сиздерге көнүгүүлөрдү жана ыкмаларды көрсөтүп кетебиз. Андыктан биз менен болуңуздар. Достор, алгач биз бурсияда отжимание жасоодон баштайбыз. Дүйнөлүк воркаут эрежелерине салыштырсак, чыксаң бурсияга. Мисалы, бул бурсияга чыкты. Буту түз абалда, эч кандай раскачка жок. Жана түшкөндө колу 90 градуска чейин түшүш керек. Мисалы, дал ушундай болсо болот. Түшүп чыгып. Достор, жана айтып кеткендей, бурсияда такыр бирди да жасай албаган болсок, мен сиздерге азыр эки көнүгүү көрсөтүп берем. Бир аз оңойрогунан баштайбыз. Адлет чыксаң. Бурсияга чыгабыз, бутубузду аркага ыйлайбыз. Жана секин түшүп чыгабыз. Бул бурсияда отжимание жасаганга караганда бир нече сиздерге оңой болот. Вот. Ушул көнүгүүнү күнүнө 12ден же 15ден 4 подход, 3 подход жасасак, бир айдын ичинде сиздерде бир кыйла натыйжа болот. Жана экинчи көнүгүүбүз дагы бар. Түшөр, түшөр. Эгерде жана айтып кеткендей такыр жасай албасак, бир аз гана түшүп чыкканга аракет кылабыз. Болсунча. Вот, болду. Түшүп чыгар. Дал ушул эки ыкма менен сиздер бурсияда отжимание жасоону үйрөнсөңүздөр болот. Достор, бизде экинчи көнүгүүгө келип жеттик. Экинчи көнүгүү бизде турникте тартууну. Турникте тартууну бул аябай пайдалуу. Айрыкча адам баласынын денесинин киндиктен жогору тарабына аябай пайдалуу жана айрыкча бел оорулары, кыржа ооруларына өтө пайдалуу. Сиздерге биз турникте кантип туура тартууну жана турникте тартынганда кантип туура дем алабыз жана турникте тартынганда санын кантип көбөйтөбүз, ошол боюнча айтып беребиз. Алгач биз эң эле баштаганда өлчөмгө маани беребиз. Өзүнүн денесин чыксаң. Плечо деп коет, далысынын кендигинчелик размер алабыз да тартынабыз. Бул туура техникасы. Тартына. Түштү. Эми достор, ушул эле Эми достор, биз турникти такыр тартына албагандарга бир эки көнүгүү көрсөтүп беребиз. Турникти тартына албагандар үчүн алгач бизге бир аз колубузга күч кириш үчүн биз жөн гана асылып турушубуз керек. Вис деп коет. Асылсаң. Ушул абалда биз жок дегенде 1 минутка чейинки минутаны асылып турушубуз керек. Достор, турникте такыр тартына албагандар үчүн бизде австралийский подтягивание жардамга келет. Бул төмөн турник болуп эсептелет. Бутубузду жерге койгон абалда тартынабыз. Күнүнө 15ден 3 подход же 12ден 4 подход жасасак болот. Жасай бер. Дал ушул көнүгүүнү бир ай ичинде жасасак, биз турникте тартынганды бир аз үйрөнүп калабыз. Жана экинчи көнүгүүбүз чыксаң турникке. Сал чыкты. Бул көнүгүүбүз турникти тартууну санын көбөйткөнгө жардам берет. Түшкө чыгасың. Акырын түшөсүң. Жай. Себеп дегенде бизде бул булчуңдары турникке тартынганда ушул жердеги мышцалар көбүрөөк иштейт. Ушул мышцалар көбүрөөк күч кирсе, биз көбүрөөк чыдамдуулугубуз ашып, турникте көбүрөөк тартынганга бизде мүмкүнчүлүк болот. Достор, азыр биз туура дем алууга келдик. Эгерде биз туура дем алууну билбесек, анда бизге машыгуубуз тескерисинче терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Мисалы айтканда, жүрөккө жана башка организмге терс таасирин тийгизет. Азыр биз сиздерге туура дем алууну үйрөтөбүз. Биз турниктен түшүп кетканда дем тартабыз, жана турникке тартынып чыкканда демди чыгарабыз. Бул жигит көрсөтүп берет. Демди чыгарат, түшкөндө демди алат кайра. Жасай.
Куба, эмне үчүн буларды үйрөтүп жатасың? Булар уже бардыгы билет го деп сурашыңыздар мүмкүн. Себеби биздин контентти айыл жергесинен, шаардан жаңы баштагандар көрөт. Биз ошолорго арнап бул видеону тартып жатабыз. А сиздерге ажымайнаны жасаганды үйрөтөбүз. Ажымай жаса. Тамаша, бул ажымайна эмес. Бутты түшүр. Жерде ажымайын жаса. Ал сиздерге дал ушундай ажымайна жасааны үйрөтөбүз. Достор, ажымайнаны жерде жасоонун көнүгүүлөрүн сиздерге көрсөтүп беребиз. Эгерде биз ажымайнаны жашоо кыйынчылыктар болуп жатса, мындайча айтканда биздин уровенибиз 0 болсо, анда биз эң баштаганда эле бутубузду жерге коюп, ажымайна жасап баштайбыз. Көрсөтүп бер. Мисалы мына бул тизесин жерге коет, жана түшүп чыгат. Түшүп чыккан абалда кол бул жака эмес, кол өзүбүзгө тартылат. Биздин канат жагыбызга тартылат. Ошондо туура техникасы түшүп чыгат. Ал эми секин бул көнүгүүлөрдөн өткөндөн кийин ушул эле көнүгүүнү бир путка өтөбүз. Бир путту жаябыз, бир путту тизелейбиз. Ал ушундай. Ушул көнүгүүлөрдү жасайбыз. Ал эми 3-чү этапта болсо бутту түз абалда коюп түшүп чыгабыз. Бул достор ажымайнаны жасоонун туура техникасы болду. Достор, ушуну менен воркаутты 0дон баштоо сабагыбыз аягына чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Биздин YouTube каналыбызды 80% адамдар катталуучусуз көрөт экен. 20% гана адам катталуу менен көрөт экен. Ошондуктан биздин YouTube каналыбызга катталып, бизге дем күч берип турсаңыздар, мындан аркы видеолорду биз бат-баттан чыгарабыз. Сиздер менен Куба Стайл жана Адлет Сый болду. Оператор Strong!